кол койгондо кандай эки өлкөнүн жетекчилери кол коюлат. Эки өлкөнүн кол коюлгандан кийин кайра жогорку кеңешке келет. Ратификацияга. Себеп жердин тагдыры ошондой оор. 1 сантиметр өзгөрсө дагы мына ушул тепкичтерден басып өтүш керек. Алла кыйкырышып атпайбы жана Мадумаров ал жакты берип берди, Мадумаров бул жакты берип берди. Мына өздөрүнүн башына келип атат. Түшүнүп атат. Жалгыз Мадумаров эмес, бүтүндөй жогорку кеңешиң бере албайт. Мадумаров эмес, президентиң бере албайт. Мына ушул тепкичтерди, баскычтарды басып өтмөйүнчө эч ким эч нерсе бере албайт. Мына эми өздөрүнө өздөрү каршы чыгып атат. Кое бербей, бере бербейби? Жок, жогорку кеңеш керек. Мадумаровка келгенде ыркыратып баягы фабрикаларын кое берди. Буларды билесизби, Самат мырза, бул илгертен түзүлүп келаткан бир программа. Сөзсүз бул деңгээлге келебиз. Ушул деңгээлге келгенде Мадумаров сөзсүз өзүнүн каршы пикирин айтып чыгат. Ошо каршы пикирин айтып чыкканда эмне кылып оозун жабышыбыз керек? Элдин алдында каралашыбыз керек. Түк башын көтөртпөй калгандай кылып каралашыбыз керек. Чыккынчы деп кыйкырды, Садыр Жапаров өзү. Чыккынчы деп. Соттун чечими жок, башкасы жок, кыйкырды. Шайлоо башталды. Ошондогу кыйкырыктардын баары азыр эмесине түшүп атат. Демек, Коопсуздук кеңешинин катчысы Мадумаров эмес, өлкөнү жетектеп атам деген сен да бере албайсың. 1 сантиметр жер бере албайсың. Эми кандай болуп калды эми? Билесизби? Илгертен баштап ушундай болгон, мисалы Жусуп Абдурахмановду. Жусуп Абдурахмановду эмне деп каралаш керек эле? Жусуп Абдурахманов деген эми азыр соңку кезде ар бир көрүнгөнгө айтып берип сөздүн баркын кетирип койду. 100 жылда эмес, 1000 жылда бир келчү азаматтын бири эле да. Эми элестетпейсизби, 30га чыкпай отуруп, Казакстанда жаштар комитетин башкарган инсан. Москвада ЦКда жападан жалгыз ошол кездеги иштеген кыргыз жигит. Ошол Москвада Кремльде иштегендерге караганда сабаттуураак жазган орусчаны. Кыргыздын бир мындай бир өчпөс жылдызы, чолпон жылдызы. Кандай азамат? Ушуну да каралап, эмне деп каралашты билесизби? Кыргыз мамлекетин өзүнчө чоң өлкө кылам деп атат. Деп аткандарды ушундай деп атат деп жазгандар ким экен? Жаллаң биздин кыргыз азаматтар экен. Анан Сталинге жумшайт. Сталин эмес, Сталин таптакыр. Керек болсо ошол Сталин өзү жиберген Кыргызстанга. Бул ошол борбордук комитетте иштеген инсан. Улам артынан жазып олтурушту. Улам кыргызды бөлүп кетем деп атат, эл бузар болуп атат, дегинтип атат. Мына бүгүн эле Масалиев экөөбүзгө жанакы 21 кишиге тагылып аткан эле жарлык. Анан эгер ошондой болсо карагыла дейт да Сталин. Карагыла дегенде Кудай берди деп барып дубалга такап ата салган ким? Биздин экөөбүздүн кандаштарыбыз. Мына азап кыргыздын азабы ушунда турат. Андан кийинкисин караңыздар. Орозбековду. Абдыкадыр Орозбековду дагы күнөөлөгөндө эмне деп күнөөлөп атат? Айланайын. Карагылачы. Мына ушул азыркы жетекчилерден айырмаланып, ал кишини не деген кордук менен, не деген сабап акырында колунда ушул мончуга алып барып жуунтура албастан ошол жерден жан берди, бирок кол койбой кетти. Баягы кылмыштарын бүт тарткан, ушуга эле кол коюп бер, мен ушул кылмышты жасадым десең, биз сени бошотобуз. Ит көрбөгөн кордукту көрсөттү. Ушу киши кол койбой койду. Ал күнөөнү жасаган эмесмин мен деди. Бүтүндөй эмне болду? Жала. Эмне болду? Жусуп Абдурахманов дагы биринчи жетекчи катары, өкмөттүн Абдыкадыр Орозбеков дагы биринчи өлкө жетекчиси катарында экөө тең ошол эле доордо кайра акталды. Ушул пастыкты бүтүндөй жараткан ким экен? Ошол кездеги эле пишпекте отургандар экен. Муну Марат Ашимович Байжиев, Раматылык Аксакал экөөбүз 4 саат видео аңгемелешибизде аябай ачыктан ачык далилдеп айтып берди ушуну. Андан кийинки жетекчибиз ким? Азыр булар асылып аткан Усубалиев. Усубалиевке мен тил тийгизбегиле дедим мен буларды. Муну да каралашып атат. 65-жылы берилген экен, тигинткен экен, минткен экен. Жок. Усубалиевдин 75-жылдагы токтомун айтпай атат. Усубалиев тескерисинче Сүйүнбаев экөө кол коюп атат. Өзбекстан 10 жылдын ичинде мойнуна алган милдеттемелердин бирөөсүн дагы аткарбагандыгына байланыштуу. Баягы 65-жылкы келишим жокко чыксын, Кыргыз Республикасынын Ош областынын аймагы ошол бойдон сакталсын деген токтом турат. Муну эмнеге айтпайт?
бар азыр ушул штабта ошол бар. 75 жылы номер 74 токтом турат. Ал күчүндө эч ким жокко чыгарган жок. Усубалиевке ушул доомат тартышып атат. Анда Разаковка эмне деген доомат тартты. Бул бүт баарын кыргыз тилинде жасайм деп атат. Кыргыз жаштарын көбөйтөм деп атат. Институттардын бүтүн баарын кыргыз тилинде окутам деп атат. Балдарга ысык тамак берем деп атат. Бул улутчул. Себеп муну жаман көрсөтүш үчүн эмне кылыш керек эле? Бул киши тазалыктын символу болбодубу? Чындыктын символу болду. Аялынын тонуна, жакасына кагаз киргизип коюп, мунун баарын жасаган ким? Биздин азаматтары жасаган. Анан Москвадан комиссия чакырып, бул пара алат дейт. Разаков айланайын, пара алмак турсун өзүн жеген тамагына, чайына чейин, мына балыкчыдагы окуя бүгүнкү күнгө чейин аңыз болуп айтылып келет. Урушуп жардамчысына, баягы жеген бир кесе боткосуна эртең менен баратып каша. Анан бир пирожкисин. Ошону балыкчыдан канча бир чакырым өтүп кеткенде Наговицын жазып атпайбы эскерүүсүндө. Ал Разаковдун кудасы эмес да. Наговицын деген ошол келип мени урушуп, акча канча экен, жөнөкөй киши кирип тамак ичсе, айлык жеткидей бир айга десе, баасын билбейм дегенде эмне үчүн билбейсиң деп урушуп, кайра кайрылып келип, жеген бир кичинекей боткосуна анан бир баягындай бир кандай токоч дейбизби, пирожки дейбизби, ошонусуна акчасын төлөп кетип аткан киши ушуну пара алат деп Москвадан чакырып, көрсө байбичесине туулган күнүнө бир тон береке берип, ошонун жакасын тилип, ичине кагаз салып, анан кайра тигип коюшкан экен да. Муну жасаган ким? Биздикилер. Адамды каралаш керек. Мына Разаковду антип каралап атат, Усубалиевди мынтип каралап келди. Абсамат Масалиевди 90-жылкы окуяны чыгарган деп каралап келди. Демек, эмне кылыш керек? Эптеп бир нерсе деп каралаш керек. Бүгүнкү Мадумаровго коюлуп аткан каралоо, баягы чек аралар боюнча, дал ошол каралоолордун уландысы. Тилекке каршы биздин элибиз кийин түшүнөт экен да. Эми сиз элестетсеңиз, Исхак Абсаматовичти элестетиңизчи, базганды көтөрүп алып, ушул өкмөт үйүн карай чуркап бараткан. Кайсы кишинин башына келет? Бийликти басып алам деген аракет жасады. Төңкөрүш кылам деп аракет жасап атат. Исхак Абсаматович бул залкар инсандын урпагы катарында бул киши мыйзамдан кылдай кыйшайбаган киши. Эгерде ким конституциянын деңгээлинде, мыйзамдуулуктун, маданияттуулуктун деңгээлинде болуш керек деп 30 жылдан бери кыйкырып келаткан болсо, бул Масалиев, Мадумаров. Эми ошол күнөөнү артабыз буларга, жүктөйбүз. Анан элге каралап көрсөтөбүз деп баягы бакмаларын 2-3 күндөн бери сайратып кыйкыртып аткандардын баары биз жаратканга шүгүрдөшүбүз керек. Кайдыгер эмес жарандарыбыз бар. Жана бир шаардан бир райондон экинчи районго улам ташып бараткан кичке автобустардын баарын тартып чыгарып салды. Аларды көрдүңүзбү? Жол сакчы кызматкерлери коштоп баратат. Баалуу, өтө баалуу инсандар да алар. Кечээ бир бала айтыптыр ушуну, конченый деппи, билбейм мен кандай деп айтса болот ал кишилерди. Кечээ эле ошолор ушундай эле болуп колонна менен Сокенин аркасынан жүргөн. Кечээ өзгөндө кыйкыртып аткан балдардын дагы бүт баарын чыгарып коюптур, кимдер экендиги. Садырга тийбе деп. Айланайын, Садырды коргоп атканда сен кайда элең кечээ? Садыр түрмөдө жатканда сен кайда элең? Эмнеге ошондо кыйкырбадың? Садырдан колуңду тарт. Бүгүн кыйкырып атат, 2 кишиден колуңду тарт. 2 кишиге бирөө эмне кол салып атабы? Же 2 кишини бирөө камап атабы? Же 2 кишинин үйүнө тинтүү келдиби? Ошундай бир Самат мырза адамдын акылына дагы, түшүнө дагы кирбей турган окуялар болуп атат.